Ассаламу алейкум, кайран элим. Баарыбыз политик болуп туттукко. Баарыбыз филолог, философ, ученый, академических наук, өзүнчө эле трактовщик, политолог, искусствовед, религиозный взгляд, каждый второй биларман, ашарман. Кыргыз, эмне болуп атасыңар? Кыямат белгилерин эрте алып келип, Кудайды унутуп, бири-бирибизди жутуп, Кыргыз, токтоп кичине. Ойго алчайлы, ойлонойлу, ой жүгүртөлү. Илгери бабаларыбыз айткандай, кыштын кыштай болгон жакшы, кыздын кыздай болгон жакшы. Акыркы жылдары ошо кышыбыз кыштай болбой, кыздарыбыз кыздай болбой калган себеби бизбиз, эркектер. Көп эркектер болбой калдык. Эжекелерибиз, карындаштарыбыз хор болуп жүрөт, чет өлкөдө иштеп жүрөт, ата энелерин багып жүрөт. Аны Италия прекрасно билесиңер, кайра эле айтып бербейин. Ошондуктан чет жактан, жактан, бияктан чудесаны күтпө эркектер. Кичине ой жүгүртөлү. Намыс кана. Илгери биздин эл бөлөк элдерден намысы менен айырмаланып турчу эле. Кыргыздын жигиттери оор басымдуу, оор көтөрүмдүү, көп сүйлөбөй, иштерде аша чапкан жигиттерден болгон. Не болгон заманда жашап жатабыз, кайсы заманга кетип баратабыз, эмнеге умтулуп жатабыз? Өйдө ылдый сүйлөбөй, көп сөз бок сөз. Ким экенибизди унутпайлы, самое главное ким экенибизди. Каяктан экенибиз, помни свои корни бол. Бул жерде отуруп алып эле өзүнчө эле бизге насаат айтып эле өзүнчө эле кыйын болуп атат. Негатив эле сүйлөй берет экен, ойлой бербейли. Мен деле кичине позитивныймын. Бирок ачык айтканда азыр бирөө ачык сөз сүйлөп турбаса болбойт, позитив боло турган жерде жыгап жүргөн убакыт эмес. Аман көрбөйбүлү? Мындай сөздөр айтылат. Чыдагыла, уккула, апасы бар, ким угат? Таттуу эле жыгап жибересиңерби? Деп эле тамаша. Всё. Анда да көрүшөбүз теңки выпуска.